Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi taala ve berekatuhu. Allah Teala'ga şükürçülük Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salatına salamlar olsun. Jana şu baktılılıktın jolun atabız bizge үйrөтүп ketken. Jana İslam jolu eng taza din, toora din uşul dep bizdin atalarыбыз tandagan Kudayдын buyruğu menen. Mına şonduktan alarga da günü-tünü bata tilekтерди айтып turuşubuz керек. Эмне үчүн дайым эле ата-бабаларды кошо беребиз? Ата-бабаларды айтып кеткен учкул сөздөрдү, макал лакаптарды, тарыхый иштерин окуп терең маани берип түшүнбөгөндүктөн кээ бир сөздөрүн укканда азыркы китеп окубаган адабий китеп, макал лакап, учкул сөздөрдү карабаган кийинки жаш муундар көтөрөм болуп кетейин деп атат. Көтөрөм деп коет го баягындай ооруп кетет да. Мисалы, өтө оор айтылган сөз бар. Мисалы, кыздарды турмушка берип атканда отуну менен кирип, күлү менен чык деген мааниси эмне? Сен бүттүң, ошол жакка малайсың, көңсүң деген маани эмес да. Ошол жакка барып, бүгүнкү тил менен айтканда, орусча айтканда, адаптация, ошол жакка сиңишип кет деген эле сөз ал. Ошол эле учурда дагы бир сөз бар. Келин жаман эмес, келген жери жаман деп. Келинди дагы асырап алыш ошо кайын журттун милдети. Мына ошондой кылып, кыскасы өгүз өлбөсүн, араба сынбасын деп айтылган сөздөр бул. Анан ушундай китептерди, сөздөрдү окубагандыктан кээде адепсиз, маданиятсыз сөздөрдү, айта турган нерселерди айтып алып атабыз. Улуу, кичүү айырмасы жок, кагып силкиген учурлар да болуп калат экен. Ошондой болбойт. Муну эмне деп айтар экен? Жаман комментарий же жаман бир сөз айта калайын деп отургандар да болуп калат экен. Оору, эмне оору билбейм. Андан көрө 100 тоок багып ал ошону аңдып отур жумурткасын. Так, бүгүн 70 жумуртка алсам, 80 жумуртка алсам алып сатып берейин деп. Бирөөнүн сөзүн аңдып эмне аласың? Болгону кыяматта гана жооп бересиң, бүттү. Ошого туура баа бердиң же туура эмес баа бердиң? Ага милдеттүү дагы эмессиң. Мисалы, мен сиздин туура сүйлөдүңүзбү, туура эмес сүйлөдүңүзбү, жеке өзүңүзгө байланыштуу болсо мен кандай ишим бар? Андан көрө мен китеп окуганым жакшы, Куран укканым жакшы. Мына ушундай экен. Ошон үчүн убакыт кымбат бул. Жаш кезде китеп менен, китеп окуу менен, илим билимди тереңдетүү менен жана ошо менен биргеликте адеп ахлак менен мүнөздөр калыптанып албасак, эртеңки күнү мен менен сиз карыган кезде алжыган чал же болбосо кыздарыбыз алжыган эне болуп калышы толук ыктымал экен. Ошон үчүн муну кыргыздар бир эле сөз менен түшүндүрүп койгон. Оозуна келген оттой бергендерде героз деп коет. Героз, ошондо кайманат берилген. Героз деген ал ак кананы ылгап айталы. Дагы аябай бир оодон айтылган сөз бар. Ириген ооздан чириген сөз чыгат деп. Бул оозду Кудай Таалам жакшы сөз берсин, жакшы сөз сүйлөсүн, Куран окусун, адамдарга жакшылык кылсын. Кыскасы, жакшы нерселерди адамдарга багыт берип пайда келтиришибиз керек. Бул оозубуз менен. Эгер пайда келтире албасак, мунчукпай эле коюшубуз керек. Себеби Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне деген сахих хадисте, бекемделген хадисте. Кулил хайра ау фаскут. Жанергитер жакшы сөз сүйлөй алсаң сүйлө, жакшы сөз сүйлөй албайсыңбы? Фаскут. Башка хадистеги фасмут деп. Унчукпа. Унчукпа. Сүйлөбө. Себеби кыямат күнү сөз түрдө ар бир сүйлөгөн сөзүбүзгө эмес, тамгасына жооп беребиз. Ошондуктан Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сөз сүйлөгөндө жай ар бир тамганын тыбыштарын чыгарып сүйлөчүкен. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Эмне үчүн? Менин сөзүмдү түшүнбөй калбасын деп. Ошондуктан бала чакаларыбызга китептерди көп окуталы. Орус тили болобу, казак тили болобу, өзбек тили болобу, мисалы өзгөчө соодагер болсо аябай пайда берет. Өзбекстанга кирип барсаңыз өзбекче келтирип кое бересиз. Кичине ками жокпу деп, мисалы. Казакстанга барса бауырым деп казакча сүйлөп кое бер.
Орыстарға болсаң чуть-чуть менше тияқ бияқ деп анысын айтып қойыңыз. Арабтарға болса әлі тұраққыз деп біраз арзандатпайсың ба деп. Мысалы дейм, қанша тіл білсең, ошонча дил білесің дейді. Азыр эми көрүп атасың, психовать етіп алған. Неге балдарың англисче сүйлейді, неге сенің балаң орысша сүйлейді, сенің балаң не үшін бөлек тілді сүйлейді, сүйлей берсін да. Ең негізгісі өзінің ене тілін ұмытпаса болды. Әлбетте әрбір өзінің ене тілді бірінші орында өзleştirишimiz керек. Ене тілді өзleştirіп алдық па? Қайрап башқа тілдерді тағы не сөз керек? Өзleştirишimiz керек. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам керек болса талап қылған. Елшілікке жөнөткөндө ким жөндөмдүү болду экен тез тил үйрөнгөнгө деп. Ана тез тил үйрөнгөн сахабаларды алып кереметтер бар бул боюнча билесиздер. Ошол сахабалардан бирөөсү экөөсү чыгып не кылат? Тилди 15 күндүн ичинде, бир риwayatта 10 күндө дейт. Тез арада үйрөнүп ана элчи болуп кеткен. Мына ошондуктан канча тил билсек, ошончо дил билебиз деген кыргызда да сонун сөз бар. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам убакыт боюнча мындай деген: İğtanim hamsan qabla hamsin. Beş nerseden murun barqtap bilip al. Beş nerse var, andan keyin beş nerse kelet. Kiyinki kele turgan beş nerseden murun munogul kolunda turgan beş nerseni barqtap al degen nerseni aytып келип атат. Мында жатқан 10 нерсе. Бешөө учурда турат колубузда. Бешөө кийин келе турган. Ошолор жөнүндө айтып атат пайгамбарыбыз. Hayataka qabla mautik. Бул дүйнөдөн өтүп кетерден мурда жашооңду барктай бил деп. Кээ бир адамдар бар го, гейи берет, наалый берет, кепчи берет, укмуш бул дүйнөгө төрөлгөнүнө өкүнгөндөй гейип алгандар бар. Алсан аман, баары жашнакай эле, жашоосу сонун. Бүт эле жашнакай эле. Болгону эмне? Баягындай гейип жашоосуна нааразы да. Ошондой адамдарга мындай байкап отурсаңыз, төрөлгөнүнө өкүнгөндөй. Ошондуктан биз бул дүйнөнүн жашоосунда пайгамбарыбыз не деп атат? Өтүп кетерден мурда тирүүлүгүңдү, бул жашооңду барктай бил деп. Демек бул жашоо дагы Кудайдын берген тартуусу. Өпкөбүз, жүрөгүбүз, чачыбыздан баштап тырмагыбызга чейин өзүнүн нугу менен, керек болсо бутубуздун тырмагы туура эмес өсүп, ылдый көзө өсүп көрсүн да. Жаның чыгып, бейтапканага, ооруканага чуркап барабыз. Эмне үчүн жана тырмагым кыйшак өсүп калды. Шуну албасам болбой калды деп. Карабайсыздар, ошон үчүн чачтан баштап тырмакка чейин өз кызматы менен, өз орду менен кызмат кылып өсүп, тамакты кандай рахат менен жеген болсок, улуу сөздө уят жок дейт. Дааратканага да кыйналбай чыгарып койгон болсок, денебиз чарган болсо, демек бул Кудайдын берген эң чоң жакшылыгы жана дүйнөдөгү эң бактылуу адам биз болот экенбиз. Кээ бир адамдар бар, каалаган тамагын жей албайт. Каалагандай дааратканага кирип чыга албайт. Ажатканага. Мына ошондуктан ушуларды көрүп не дешибиз керек? Рахат алышыбыз керек. Бул биринчиси. Экинчиси саххатака qabla saqamik. Ооруп калаардан мурда ден соолугуңду кадырлай бир. Эртең менен турганда кадимкидей эле сергелең, таза, эч жериңиз оорубай туруп басып жүрөсүзбү? Бүттү, сизден өткөн бай адам жок. Мына ошон үчүн пайгамбар айтып атпайбы? Дагы кайталайбыз. 5 нерсе келерден мурда 5 нерсени байлык деп билди атат. Иртаним деген байлык деп бил. Кадырлап бил деп которушат кээ бири. Бирок негизи сөздөн сөз мындай эң чоң бир табылга, эң чоң бир байлык ушинтип сезишибиз керек. Экинчиси эмне экен? Ооруп калаардан мурда ден соолугубузду барктай билүү. Үчүнчүсү фарагака qabla шугулик. Бир нерселер менен кээде пайдасыз нерселер болуп калат. Ошондой нерселер менен алектенерден мурда боштугуңду кадырлай бил. Илим менен, билим менен, өнүгүү менен, өсүү менен алектенишибиз керек. Ва шабабака qabla haramik. Жигиттигиңди, жаштыгыңды картайып калаардан мурда ошону барктап билип ал. Жаштык, курчтук, сонунда молодость деп коет го мындай жаштык. Жаштык деген бул Кудайдын берген чоң бир нерсеси. Ушул жаштыгыбызда келечекке каарылыкка болгон багытыбызды туура коюп алышыбыз керек. Аны үчүн мына жерде отурган аксакалдардын көңүлүн оорутпай, булардын батасын алып, эч кимдин көңүлүн оорутпай, жакшы өткөрсөк жаштыгыбызды калыптанып. Кудай буйрса келечекте кор болбойбуз. Жана байлыгыңды кедей болуп калаардан мурда аны да барктай бил дейт.
Құдай Таалам сізге илим байлығын бериши мүмкін, денсаулық байлығын бериши мүмкін, өнөр байлығын бериши мүмкін. Айтор, елге, жерге, динге қызмат қыла тұрған чоң бір игіліктерді бериши мүмкін. Ошолордун бардығын байлық деп билиш керек. Мына ошентип 5 нерсе. Эми сахабалардан айтылған гептеринен айта кетели, сөздөрүнөн. Абу Бакр радыйаллаху анху кала берсе, Hazreti Umar radıyallahu anhu dagы ömrünün akırında usul bata tilekti көп айтчу экен. Ал кайсы? Allahümme la tada'na fi gamratin ve la ta'khudna ala ghirratin ve la taj'alna minel gafilin. O jaratkan Allah bizni bir balege taştap salba. Bir balege taştap salba. Jana ыңғайсыз бір қиычалыш, қиынчылыққа бізді таштап қойбо, қалтырып қойбо. Екіншісі, ошондой эле мени кайдыгерлердин катарына кошуп койбо. Кээ бир адамдар бар го, таң артып атабы, кеч кирип атабы, күн бул жактан чыгып, бул жакка батыштан чыгып, чыгышты көздөй кетип атса деле иши жок сыяктуу бир кишилер болот. Байкайсыздарбы? Кээде болуп калат. Аға 2 дүйнө 1 тыйын деп кыргыздар сонун ат берген андайларга. Аға баары бир 2 дүйнөсү 1 тыйын деп. Ушундай да болуп калат экен кээде. Ошондон Кудай сактасын. Биз ар бир убактыбызды, мисалы жөнөкөй, атабызды, апабызды көзүнүн тирүүсүндө кадырлай билиш керек. Келинчегиңизди, же болбосо келинчектер бизди, же болбосо биз бала чакаларды, бала чакалар бизди, туугандар бизди, биз туугандарды, кошуналар бизди, биз кошуналарды. Кыскасы бири-бирибизди барктай билип, кадырлап жашашыбыз керек. Дагы ошондой эле. Канча миллиондогон аттарын айтпай эле болуп, элдер бар. Мамлекеттик асабасы эмес. Мамлекет деген далил деген. Керпи жок. Биз кичинекей эл Алла Тааланын буйругу менен, райымы менен, ата-бабаларыбыздын себеби менен татынакай Кыргыз Республикасы болуп отурабыз. Бұл чоң bir байлық. Паспортуңузду колуңузга кармап алып, мен Кыргыз Республикасынын жаранымын деп, жанагы капчыгыңызга салып алып, мынантип көрсөтүп, адыраңдап, дүйнөнү кыдырып жүрөбүз. Эмне үчүн? Ата-бабаларыбыздын эмгегинин себеби менен. Ушунда Кыргыз Республикасы болуп калды. Кыргызстан эмес, Кыргыз Республикасы. Кудай берген бул. Ошолорду биз кыямат күнү ушуну биз жооп берет экенбиз ушуга. Ошого биз кадырлап, барктап, чоң бир байлык деп жыргашыбыз керек экен. Жакшы ой тилектерди айтышыбыз керек. Мисалы кээ бир инсандар болот, ушунчалык коюлушуп сүйлөйт. Дайым айтабыз го. Ошого да жанталашып, сын пикир айтып отургандар бар жанагы. Өзү сурап коюңузчу, көчмөндөрдүн кагылышы менен сын аңгылышты канчалык окудуң? Жаңы чыккан 8 томун окудуңбу? Окуган эмес. Кыргыздарды окудуңбу? Окуган эмес. Жок, жазып отура берет. Бир бечара мына отурушат байкуштар, 2-3 баласы менен тиленип отурат, башка болуп атат, андай болуп атат, мындай болуп атат. Кээ бир инвалидтер бар бир үйүндө. Улам Индияга, Кытайга, тияка, бияка барып дарыланып атат, ар кайсы жака. Ошолорго барып бир салым кошалдыңбы? Жок, кошалган жок. Бирок ар кимди чукулап жазып отурган убактысы бар, бирок бирөөгө кайрымдуулук кылганга убактысы жок. Ошондон Кудай сактасын. Ошон үчүн бул ар бир убактыбызга биз сөзсүз түрдө жооп берет экенбиз. Umar ibn Khattab radıyallahu anhu mınday da aytkan eken. Allahümme inna nes'aluka salaha sa'at vel baraka fil avqat. O jaratkan Allah, menin vaqtlarımdı paydalуу kılgın. Salah dep mınday paydalуу, jaramdуу kıl. Jana menin vaqtlarıma бүттүгүнө береке бер деп. Кээ бир адамдар бар, 60ка чыккан, эчтеке кылган эмес. Кээ бир адамдар бар, 35-40та дала иштерди жасап койгон. Кайра эле ошол тарыхый инсандар, Касым Тыныстанов, Жусуп Абдырахманов, Исхак Разаков, жананын түрүн катарында толтура инсандарыбыз өткөн. Ошол инсандар бирткеле жашашыптыр, көбү. 40 жаштын тегерегинде эле кете беришиптир. Баары эле 40 жаштын тегерегинде. Бирок жасай турган иштерин жасап кете берген. Мына ошондой болуш керек экен да. Ошон үчүн пайдалуу эмгек, пайдалуу иш, жок дегенде пайдалуу бир сөз, каалоо тилек. Ошону арнаганды да үйрөнүшүбүз керек экен, анан күлүп жүргөндү да үйрөнүш керек экен. Кабагыбызды каржап албай.
Анткени пайгамбар эмне деди? Жылмаю садака. Жок деген адамдарга бир кубаныч тартуулап күлүп койсоңуз, мына кошунам жакшы экен дейт. Күлбөй жүрө берип, күлгөндү унутуп калгандар да бар. Мына өзүн ыңгайсыз сезет. Бирөөгө жылмайын дейт, мында жарашпай калгандай болуп, баткен туугандар айтында хуник көрүнүп каламбы деп. Күлө албагандар бар, чын. Ошого мында күлүп да үйрөнүш керек. Күлүп, жылмайып, ата-энебиздин жанында жылмайып отуруп, туугандардын арасында жылмайып отуруп, сотканы нар жакка таштап, тетакка коюп отуруп, мындай баарлашып отуруш керек. Эртең эми кайдан табайын, эми кайдан көрөйүн болуп калат экен. Бир күн келет экен. Атабызды дагы энебизди да таппай калабыз. Бир туугандарыбызды да таппай калабыз. Же бир туугандар бизди таппай калышы мүмкүн. Ушундай экен жашоо. Ошон үчүн ар бир тирүү адамды, жаныбыздагы адамдарды аяр мамиле кылып, ошолорго жылуу мамиле жасаганды да үйрөнүш керек. Атпесек болбойт. Ошон үчүн пайгамбар эмне деди? Дайыр жол айталы, жылмаю садака деген. Жалалиддин ар-Руми эмне деген? Маснави деген китеп жазган. 2 саптык менен бир маселени бүтүрүп кете берген. Өзү Афганстандык болгон, Турцияда өмүр өткөргөн. Ушунда чыган, өзү чыган кыйын инсандардын баары куугунтукталган өзү. Өзүнүн жеринен. Муну Адам алейхиссалам баштап берген. Апабыздын тилине кирип, жаңылып кетип, бейиштен кууланды. Андан беререк келели. Ибрахим алейхиссалам. Ибрахим алейхиссаламдын аялы Ажар энебиз дагы ар кандай сыноолорго кабылып, аны болсо Алла Тааланын өкүмү менен Меккеге апарып таштады. Ошондо Ажар энебиз айтып атпайбы? Өзүңдүн акылың менен, чечиң менен мени тыштап атасың же Кудай Тааланын буйругу десе, Кудай Тааланын буйругу. Андай болсо, анда Кудай Таалам бизди жөн калтырбайт деп мейли деп калат. Андан беререк Мухаммад алейхиссалам. Мухаммад алейхиссалам да Меккеден каяка? Мединага кубаланды. Андан беререк Имам Бухари Өзбекстандан чыккан. Бухара кыргыз туугандары бар деген Талипжан дамыл айтып жүрөт. Канчалык тастыкталган, мен анда изилдеш керек, айта албайм. Эң негизгиси ажам болгон, араб эмес. Ошо Имам Бухари да кубаланган. Качып досунун үйүнө келет. Өзү чыган инсандар өзү ошентип кубаланат экен өзү. Анан ошентип кубаланып келгенде досуна келип башпане кылып алайын деп Фатхул Бари деген китеп бар, 15 томдук. Арабча билгендер болсо ошол жактан карап алса болот. Өмүр баяны. Ошол жерде келип кубаланганда Имам Бухари досторунан бирөөсүнө келсе айтат: "Кечирип кой, бизге тигил залым падышадан буйрук келген. Эгерде сени мен башкоргонго алып, сени үйүмө киргизип бекитип ала турган болсом, мен башкоргого алганымдын тайпынын чыгарат. Мындайча айтканда, мен да өлүмгө башымды тартып жүрүшүм мүмкүн, өлүмгө менин башымды. Кечирип кой, мен сени коргоомо ала албайм" дегенде, ошол жерден анан Имам Бухари колун көтөрүп бата тилек кылып берет. Бата тартып берет. "О жараткан Алла, мен милдетимен кутулдум окшойт. Эми өмүрүмдү алчы" дейт. "Кыйналып кеттим" дейт. Мына пайгамбардын хадисин жыйнаган үчүн күнөөлүүбү? Имам Бухари жалаң хадис жыйнаган киши болгон. Фиq илимин окуйун десе, Имам Малик айтат: "Анта ласта би ахлил фиqh." Сен фиq илим менен, шариат менен алектене турган адам эмессиң. Сенин талантың, сенин жөндөмүң башкача дейт. Кандай десе, хадис менен алектен дейт. Хадистерди жыйноо боюнча сен күчтүүсүң дейт. Айтканда күчтүү болуп чыкты мына Имам Бухари. Алдына эч бир дагы хадистерин алдына ат салдырган жок. Биринчи Имам Бухариди түшүнөбүз. Анан Муслим, Тирмизи, ана ылдый көздөй кете берет, Абу Давудтар болуп. Анан ошол Имам Бухари бата тартып берет. "Эй жараткан Алла, мен жанымды алчы, кыйналып кеттим" дегенде, бир риваятта айтат 1 ай дейт, бир риваятта айтат 3 күндө дейт. Ошол жерден бул дүйнөдөн узайт. Толтурандай. Чекетет. Ошондуктан дайыма акыйкатты, тактыкты, элдин келечеги үчүн пайдалуу иш жасай аласызбы? Пайдалуу сөз сүйлөй аласызбы? Коркпой, дебей, эчтекени тартынбай, жеткирип бериш керек экен. Тарых өз баасын берет экен, жана Алла Тааланын алдында да жүзүбүз жарык болот экен. Мына арабызда ар кандай адамдар отурат. Мамлекеттин бир жак бурчун тарткандар бар, бизнесин тартып аткандар бар, кайрымдуулугун жасап аткандар бар, араңыздарда окумуштуулар бар. Кээ бири калеми сүйлөйт, кээ биринин сөзү сүйлөйт. Ар кимдин ар кайсы жана талантыңыздар бар. Ошол колубуздан, кимибиздин колубуздан эмне келет? Ошол болгону Алла Таала ыраазы болгон жол менен
кызматыбызды өтөй беришибиз керек экен. Мындай жаман сөз сүйлөмөк турсун, жаман нерсени ойлонгонго да убактыбыз калбаш керек экен. Ушунчалык алектенишибиз керек. Бир аалымдардын кээ бирөө эмне кылган? Жаман нерседен тыйыла албай калганда садака берүүнү өзүнө өзү ант берип алып токтотушкан. Кокус мен кимде ким бирөөнү мен кокус жамандап ушактап алсам, о жараткан Алла сага сөз берем, бир кой садака кылуу милдет болсун деп. Мисалы, өзүнүн дараметине жараша. Мисалы сизге күнүнө бир кой чыгарып коюш сизге эчтеке эмес болушу мүмкүн. Анда 10 кой дейсиз да. А кимдир бирөө үчүн 100 сом чыгаруу проблема, көйгөй. Ар ким өзүнүн күчүнө жараша, шартына жараша. Мында араң-араң чөнтөңүзгө күч келип кала тургандай, штрафты өзүңүзгө өзүңүз эмне кыла алат экенсиз? Кудай алдында сөз бере алат экенсиз. Кокус мен бирөөнүн сөксөм, же бирөөнүн акысын жесем, же бирөөнү ушактасам, же бирөөнүн артынан жаман сөз жүгүртсөм, ушунда садака кылуу мага милдет болсун деп, аалымдар такыбалыкка эмне кылган? Өздөрүн өзү ушинтип түзөнгөн экен. Ибн Масуд радияллаху анху фиq боюнча алдын ат салдырган эмес, билесиздер. Иракта ошол үчүн Ханафи аалымдар көп чыккан. Ба традиционный жол деп коебуз го. Негиде традиционный деген туура эмес. Калыптанган жол деп айтсак туура болот. Атабыздан калыптанып келаткан жол. Биздики Бухара тартип, Орто Азиясы аймагы. Бухара тартип ушундай. Адеп акылак келмеден кийин, ыймандан кийин намаз менен биргеликте адепти биринчи орунга коет бизде. Адеп, тартип. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Келиңиздер улуулар, улууга урмат, улуусу кайра кичүүсүнө ызат көрсөткөн эл биз ушундай. Кой уят болот. Акарат келтирбе. Келечегиңден урпагың күйүп кетет. Элди жетектеген, элге пайдасы тиген адамдарга сен тил тийгизбе, элге пайдасы тиген адамдарга. Аларга Кудай Таалам оомат берген. Ошон үчүн элдин атынан сүйлөп атат, элдин атынан иш кылып атат деген сыяктуу талим тарбияларды биздин аталарыбыз берип келген. Ошондой эле Ибн Масуд мындай дейт: "Ма надимту ала шай'ин надами ала яумин гharibат фихи шамсуху нақаса фихи ажали ва лам yazid фихи амали." Менин өкүнгөн күнүм болгон жок. Бир гана нерсе үчүн өтө өкүндүм. Ал кайсы десе, таң артып кеч киргенде менин ажалым. Ажал деген сөз котормосу мөөнөт, убакыт. Ар бир бала төрөлгөндө кабырды көздөй убактысы эмне боло берет? Акыры жыла берет. Мындайча айтканда мисал келтирүү туура эмес. Мында түшүнүктүү болуш үчүн мисал келтирип атабыз. Баягы белибизден жип байланган болсо, ошол акыры тартылып атат. Бирибиздин белибизде 80 жылдык аркан бар. Бирибиздин белибизде 100 жылдык, бирибизде 30, бирибизде 50 жылдык аркан болсо, ошол аркан төрөлөрүбүз менен митип түрүлүп баштаган болот. 40 жылдык болсо 40 жылдыкка жеткенде бүтөт экен ажал. Мөөнөт деген сөз. Мөөнөтүбүз бүтөрү менен эмне болот? Убактыбыз бүттү, ажалың жетти деген мөөнөтүң бүттү деген сөз. Жанагы Азраил периште, жан алгыч периштенин тизмегиндесиң. Ошон үчүн биздин Орто Азия чөлкөмү Бухара тартибиндегилер эмне деген бири-бирин? Таксыр деп кайрылган. Таксыр деген сөз сокращение деген сөз. Бул дүйнөдө сокращение болосуң. Эртеңми бир күнү сокращение болосуң. Унутпа. Падышасыңбы, койчусуңбу, күчтүүсүңбү, алсызсыңбы, ким болбо. Эртели кеч сен таксырсың, сокращение болосуң деген сөз. Аны тескериге боло эле тескери түшүнгөн. Бул бири-бирин эстетип турушкан. Ана колдонмо мааниде господин деген мааниде колдонуп калган. Бүгүнкү күндө байке деп атпайбызбы? Улуусуна деле кичүүсүнө бейтааныш болсо, байке деп коебуз. Брат деген сөзгө караганда жакшы эле дем бул. Туурабы? Бири-бирин брат деп кайрылып атпайбы? Братка караганда байке деген жакшы эле. Анан сонун. Брат, мындай кылбайсың дейт кээ бири. Анда караганда байке жакшы. Мына ага ини, тайке жен. Байкенин синоними жок, бер жагында жок. Байке улууга да кичүүгө да айтыла берет, сый маанисинде. Мына ошол сыяктуу таксыр деген ошо байке катарында колдонгон. Ким болбосун таксыр дей бересиз. Улуусундагы, кичүүсүндагы. Бул деген сөз мен сокращение болом деген сөз. Ошого сооптуу иш жасап калайын деген сөз. Хасан Басри рахматуллахи алейхин сөзү менен сөзүмдү жыйынтайм, убакыт бүтүп калды. Ал Хасан Басри рахматуллахи алейхи айткан экен. Риваят кылып айтып атат. Алла Таала мындай дейт. Хадис кудси. Я ибн Адам, иннама анта айям,
O adam balası sen bir neçe günden turgan nersesing deydi. Mesela birөөбүз жана айтылган эле кайра ошого байланыштуу. 70, 80, 90. Бирок кыргыз муну да айтып кеткен экен. Таз жору болуп bir gün 1000 жыл жашагандан көрөк бүркүт болуп bir gün жашаган жакшы деп. Бул деген сөз таза жеп, таза тамактан сөзүңдү арам жака эмес, адал жака жумша, татыктуу жашап өт дегенде сөз дем бул. Мына ошо bir нече күнсүң, файда захаба яумун захаба ба'ду. Gün ketken sayın senin de bir bölügün kete beret deptir da. Kete beret. Jana men uşunday bir koğumdu gördüm. Altın gümüştörünün dağı vaktısın jogorу bağlagan koğumdu deydi. İlahi mene biz de oşonday olup kalalı. Vakit bütüp alganda baylanıştı. Jana Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat. Kıyamet günü uşunday bolat. Men adamdardı jaratkan, jin bolsun, jana adamдар bolsun. Өздөрү тозокко арнап алган адамдар бар дейт. Кыямат күнү ошолор эмне кылат? Ошол жакты көздөп эле жан талашып кирип кете берген дейт. Кудай Таалам эч качан бизди мажбурлап тозокко киргизбейт. Бизге ыктыярды коюп койгон. Фаалхамаха фужураха ва тaqwaha. Алла Таала өзү айтат Куранда. Бейиштин жолунда пенделери мына сунуштап койдум. Тозоктун жолунда силерге мынакей сунуштап койдум. Бейиштин жолун тандайын десеңер мына, тозоктун жолун тандайын десеңер мына деп. Ошондуктан бейиш жолу менен алектенип Dağ bir sözüm jeyintiği, Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın ömür bayanın düşünü okuş için, belki 1000 degen adayı çıkarma, Manas Atabızın kitaplarındaki kayra odaşımız gerek. Ne için? Söz baylığımızı küçültüş için. Peygamberimizin basıp ötken yolların jogorku dengelde oy yüktüp düşünüş için. Onun Allah Taala her bir vaktimizni faydalı kılgan bolsun. Jana bul dünyeden ötüp ketkenimizde balança adam ötüp kettir dep ayılыбызга kabar jetkende rast bolup tur ataң көрү. Ошол адам өтүп кетип, эми айыбыз тынч болот экен эмес. Атаң көрү дагы жашаса болмок, кандай жакшы адам эле менин балалы болсом ошонун атынан коем дей тургандай адамдардан болуп, жана бейиш менен сүйүнчүлөнгөн инсандардан болуубузду ар бирибизге насип кылсын. Мамлекетибизге оомат берсин. Мамлекетибизде кызмат кылып аткан мына жетекчилерибиз отурат, кызматчыларыбыз бар. Алла Таала аларга да оомат берсин. Валхамдулиллахи роббил аламин. Амин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.